Саламатсыңарбы? Бүгүн кыскача башталгыч мектепте мугалимдин кыргыз тили сабагына даярдануусу деген теманын үстүндө сөз кылалы. Алгач, сабак деген эмне? Ошого токтолуп өтөлү. Сабак бул мугалимдин жетекчилигинде белгилүү программага ылайык, туруктуу расписание боюнча белгилүү бир мезгил же болбосо убакыт ченеминде билимге, билгичтикке, баалуулуктарга ээ болуу максатында окуучу менен мугалимдин биргелешкен ишмердүүлүгү. Окуу процессинин жарым жылдыкка жана чейректерге ажыратылган окуу жылы түзөт. Окуу жылынын ар бир чейреги жумалык жана бир күндүк окутуу процессине бөлүнгөн белгилүү бир убакыт ченинен куралат. Ошондуктан окуу процесстин бардык мезгилдик бирдиктерин уюштуруу маселеси өзгөчө мааниге ээ болот. Мындагы негизги маселелер катары: окуу материалдарын пландаштыруу, аларды окууга үйрөтүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү жана окуучулардын эне тилин окутуу аркылуу өнүгүү өсүүлөрүн камсыз кылуу маселелерин кароого болот. Темада көрсөтүлгөндөй, заманбап сабак деген эмне? Ага дагы өзүнчө токтолуп өтөлү. Заманбап сабак дегенде биз бүгүнкү күнү ушу учурдун талабына ылайык, же болбосо жаңы билим берүү стандартына ылайык актуалдуу сабакты айтабыз. Ал эми ага кызыктар болгон мамлекеттин, коомдун, баланын, ата эненин, жеке адамдык кызыкчылыктарына байланышкан натыйжалуу сабакты түшүнөбүз. Заманбап сабакта колдонулуп келе жаткан атайын ресурстарды да карап көрсөк, заманбап сабактын ресурстарына адамзаттык, методикалык жана технологиялык каражаттар кирет. Ар бирине токтолгудай болсок, адамзаттык ресурстар дегенде мында сөзсүз түрдө адамдардын катышуусундагы же болбосо окутууга ошо ата эненин, мугалимдин бийлик ишөөсүн түшүнө алабыз. Ал эми методикалык ресурстар болгондо мектепте сабак учурунда ар кандай технологиялардын, сабак учурунда ар кандай методдордун колдонулушу, ыкмалардын колдонулушу, ошондой эле сабактын теманын мазмуну, формасы жөнүндө айталабыз. Технологиялык ресурстар болсо, бүгүнкү күндө кеңири колдонулуп аткан интерактивдүү доскалар, анын түрлөрү дагы бар. Өнүктүрүүчү окутууну айтабыз. Балдарды ар тараптан өнүктүрүүгө, кызыктырууга карата колдонулган технологиялар, модулдук окутуу, муну айрыкча ушу жогорку окуу жайларында колдонуп жатабыз кеңири. Мындан сырткары ден соолукту чыңдоочу технологиялар, анан окутуудагы маалымат байланыш технологиялары. Бул жерде ушу окутуунун 3 ресурсу жөнүндө сөз кылдык. Эми ушу ресурс деген эмне? Ага дагы токтолуп өтсөк, бул француз тилинен которгондо, кыргыз тилинде которо турган болсок, анда кошумча каражат дегенди түшүндүрөт. Колдонула турган каражаттар жөнүндө сөз кылгандан кийин сөзсүз түрдө сабактын учурдагы же болбосо заманбап сабактын моделдерине токтолуп көрөлүк. Ал үчүн салттык сабак менен инновациялык сабакты салыштырып карайлык. Бул жерде сабактын салттык түрү болобу же болбосо инновациялык түрү болобу, сөзсүз түрдө анда окуучуну калыптандыруу, окуу көндүмдөрүнө калыптандыруу маселелери келип чыгат. Эгерде салттык сабакта бардык жүк мугалимге жүктөлгөн болсо, инновациялык сабакта окуучунун өз алдынча иштөөсүнө басым жасалып атат. Салттык сабакта мугалим бардыгын даяр түрүндө өзү даярдап келип мугалим окуучуга түшүндүрүп берген болсо, инновациялык сабакта мында негизги базалык компетенттүүлүктөр катары окутуунун ар түрдүү формалары колдонулуп, окуучунун практикалык ишине, өзүнүн тажрыйбасына басым жасалат. Эми окутуунун билим берүү модельдерине мүнөздөмө берип көрсөк, салттуу педагогикада негизги максаты билим, көндүм, жөндөмдөрдү калыптандыруу болсо, инновациялык педагогикада инсанды өнүктүрүү максаты коюлат.
салттуу педагогикада окуучу кабыл алуу же болбосо аткара турган негизги иш аракеттери катары мугалимдин түшүндүрүп бергенин жаттоо аркылуу ишке ашып келген болсо, инновациялык педагогикада негизги иш аракеттери катары окуучунун изилдөөчү жана чыгармачыл мүнөздөгү өз алдынча иштерине басым жасалат. Ошону менен эле катар салттуу педагогикадагы мугалимдин функциясына токтоло турган болсок, ал бардык нерсени даярдап алып келип, ошол маалыматтын алып жүрүүчүсү катары же болбосо норманы сактоочу катары түшүнсөк, кабыл алсак, инновациялык педагогикадагы мугалимдин функциясында уюштуруучу, кеңешчи, кызматташуучу же болбосо модератордун ролун аткарат, функциясын аткарат. Ал эми окуучунун позициясы болсо салттуу педагогикада мугалимдин айтып берүүсүн кабыл алган же болбосо мугалим түшүндүрүп берүүчү объект катары карап келгенбиз. Инновациялык педагогикадагы окуучунун позициясы өзүн андан ары өнүктүрүүгө мотиви бар, кандайдыр бир тапшырма же болбосо берилген ишке активдүү катышууга өзүнүн кызыкчылыгы бар экенин белгилей кетебиз. Эми заманбап сабактын өнүгүү тенденцияларына токтолуп өтсөк, анда сабакка сөзсүз түрдө терең жана тынтыксыз кылдат даярдануу тенденциясы, андан кийин окутуунун технологиялуулугу, инсанга багытталган жана инсанды өнүктүрүү идеяларын колдонуу, сабактын структурасын тандоодогу эркиндиги, окуучулардын билим алуудагы керектүүлөрүн калыптандыруу, жаңы маалымат технологияларын кеңири колдонуу жана жайылтуу, сабактын типтеринин көп түрдүүлүгү бул заманбап сабактын өнүгүү тенденциялары катары карай алабыз. Бул жерден биз салттуу сабак менен ошо жаңы инновацияны колдонулган сабакты салыштырганга аракет кылдык. Кийинки маселебиз бул сабактын структурасы жөнүндө сөз болот. Мейли инновациялык сабак болобу, мейли салттуу сабак болобу, анын структурасы ушул 5 этаптан турат. Ар кандай сабак билим, билгичтик же болбосо көндүмдөрдү өздөштүрүү процессинин баскычтарына ылайык мугалим менен окуучунун ишмердүүлүгү аркылуу мүнөздөлүүчү курамдык бөлүктөрдөн же болбосо көрсөтүлүп тургандай этаптардан турат. Окутуунун максатына ылайык бул курамдык бөлүктөрдүн ар кандай катышта келиши сабактын структурасын айныктоого негиз болот. Демек, сабактын структурасы дегенде анын курамдык бөлүктөрүнүн, башкача айтканда, элементтеринин белгилүү ыраатын жана алардын өз ара байланышын түшүнсөк болот. Сабактын бул курамдык бөлүктөрү жөнөкөй да татаал да болушу мүмкүн. Ал көбүнчө окуу материалынын мазмунуна, окутуунун максатына, окуучулардын курамдык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болот. Сабактын курамдык бөлүктөрүнүн көп түрдүүлүгү анын көп түрдүү типтери болоорун көрсөтөт. Азыркы мезгилде сабакты типтештирүү боюнча бирдиктүү көз караш жок. Сабакты типтерге бөлүштүрүп, эмнеге негизделиши керек, кандай критерийлерге таянат деген суроого бирдиктүү жооп жок, болушу дагы кыйын. Сабакты типтештирүү маселесине педагогикада Эсенбек Мамбетахунов агайыбыз, Таштан Сияев агайыбыз, Абдыкерим Муратов агайыбыз, ал эми кыргыз тилин окутуунун методикасы боюнча Садык Үсөналиев агайыбыз, Жеңиш Чыманов агайыбыз жана башка педагог окумуштуулар кайрылышкан. Алардагы бөлүштүрүүлөр сан жагынан жана айрым сабактын типтеринин аталыштары боюнча айырмаланганы менен бардыгында белгилүү бир жалпылык бар. Сабакты типтерге бөлүштүрүүдө атайын критерийлерге негизделип жүргүзүлөт. Ал критерийлер сабактын максатына карата, сабактын дидактикалык мүнөзүнө карата, сабакта өтүлүүчү материалдын мазмунуна карата, ошондой эле окуучулардын өздөштүрүү деңгээлине жана кызыгууларына карата бөлүнөт. Көрсөтүлгөн критерийлерге таянып, сабактын типтери боюнча окумуштуулардын пикирлерин талдоо,
ошондой эле практик мугалимдердин пикирлерин эске алуу менен кыргыз тили сабагынын алда канча алгылыктуу же болбосо ийкемдүү мектеп практикасында кыйла кеңири тараган сабактын типтери катары төмөнкүлөр сунуш кылынат. Жаңы материалды үйрөнүү сабагы, кайталоо, бышыктоо жана жалпылаштыруу сабагы, каталардын үстүндө иштөө жана билим билгичтик өндүмдөрдү өркүндөтүү сабагы, андан соң бириктирилген сабактар. Жаңы материалды үйрөнүү сабагы деген аталыштын өзү кандайдыр бир кыйла шарттуулукка ээ десек болот. Анткени жалпы билим берүүчү мектептерде сабакка бөлүнгөн 45 мүнөттү толугу менен жаңы теманы үйрөтүүгө жумшалат деп түшүнүү туура эмес. Жаңы материалды үйрөнүү сабагы бул бир бөлүмдү же болбосо бир тема боюнча баштапкы билимдерге ээ болуу процессинде өткөрүлөт. Мындай сабактардын соңунда фактылар жалпылаштырылып, себеп натыйжа байланыштар териштирилет жана таянак чыгарылат. Методика илими эне тил боюнча сабак өтүүнүн такталган, биротоло такталган, өзгөртүлбөгөн атайын бир план схемасын же болбосо сценарийин бербейт. Өз алдынча андай максатты да койбойт. Анткени эне тил боюнча өтүлүүчү ар бир сабак бул мугалимдин билимине, тажрыйбасына, окутууга жасаган мамилесине, чыгармачылыгына негизделген, окуучу менен бирдикте бир максатты көздөгөн бирдиктүү ишмердүүлүк. Ал кандайдыр бир рамкага чектелбеген, кошумча алымчага дайыма дуушар болуучу, өзгөрмөлүү, өнүгүүчү жандуу процесс. Методика илими бул процессти жакшыртууга, өркүндөтүүгө өзүнүн оюн, идеясын, каражаттарын сунуштап, теориялык жана практикалык ой сунуштарды берип турууну башкы максаты деп билет. Сабактын этаптарына коюлуучу дагы талаптар бар. Мисалы, сабактын башталыш этабы кээде уюштуруу этабы же уюштуруу моменти деп да аталат. Сабактын жугумдуулугу, аны кандайча баштоого байланыштуу бул педагог, психологдор жана методисттер толугу менен колдошот муну. Бирок аны кандайча ишке ашыруу керектиги бул ар бир мугалимдин чыгармачылыгына байланыштуу болот. Негизинен уюштурууга ошо 1-2 мүнөт бөлүнүп, анда окуучуларды жоктоо, класстын тазалыгына көңүл буруу, окуучулардын көңүлүн бир жерге топтоп, активдүү үйрөнүүгө даярдоо сыяктуу жумуштар аткарылышы керек. Үй тапшырмасын текшерүү, өтүлгөн материалдын канчалык деңгээлде терең жана бекем өздөштүрүлгөнүн билүү, окуучуларды сабактан сырткары үйдөгү системалуу иш-аракетин көзөмөлдөө, жаңы билимдерди өздөштүрүүгө даярдоо сыяктуу милдеттерди аркалайт. Фронталдык, окшош материал иштетүү, бири-бирин текшерүү деген түрлөрү бар. Буга айрыкча 5-7 мүнөт бөлүнөт. Жаңы материалды үйрөнүү сабагы бул сабактын негизги борбордук этабы болуп эсептелет. Сабактын бул этабы эреже катары жаңы окуу материалы менен балдардын билим тажрыйбаларынын ортосундагы байланыш түзүүдөн башталат. Сабактын бул этабына коюлуучу жалпы талаптар дагы бар. Алар өтүлгөн жана өтүлүүчү темалар менен байланыштын болушу, окуучунун активдүү таанып билүү иш-аракетин камсыз кылуу, негизги фактыларды, түйүндүү түшүнүктөрдү бардык окуучулардын текши өздөштүрүүсүнө жетишүү, андан соң убакытты үнөмдүү пайдалануу. Буга тажрыйбалуу мугалимдер негизинен сабактын бул этабына 18 жана 20 мүнөт убакытты сарпташат. Ал эми жаңы билимди бышыктоо этабында өтүлгөн материалды мугалим кандай өтсө так ошондой кылып айтып берүү эмес, анын маани-маңызын, себеп натыйжа байланыштарын териштирип, эсинде бекем сактап калууга багытталат. Бышыктоонун да өзүнчө жолдору бар. Аларды айта кетсек, жаңы өтүлгөн теманын
бардык маселелери боюнча аңгеме өткөрүү. Теманын түйүндүү маселелердин тегерегинде аңгемелешүү. Жаңы окуу материалынын текстине карата суроолордун варианттарын даярдоо, корутундуларын, жоболорун өзлөрү тапкан конкреттүү мисалдардын негизинде чечмелей берүүгө шык берүү, ошондой эле окуу материалын сүрөттөөгө, таблица, схемаларга салыштырып, талдап, башкы түшүнүктөргө бөлүп көрсөтүү аркылуу бышыктоого болот. Бышыктоону дагы жаңы өздөштүрүлгөн билимди турмушта колдоно билүү деп атасак дагы болот. Анткени алар жогоруда айтылган бышыктоонун ошо жолдорунда так көрсөтүлүп берилип атат. Эми бул жерде дагы үйгө тапшырма берүү бөлүмү бар. Мында класстык сабак системасынын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Башталгыч класста тапшырмалар үлгү менен берилет. Күндөлүк сабакты пландоо бул мугалимдин конкреттүү сабакка даярдануусунун составдык бөлүгү. Сабак боюнча план мугалимдин өздүк документи болуп эсептелет. Ошо жараткан эмгегин илимий уюштуруунун каражаты. Бул жагдайда катуу талаптар менен биротоло аныкталган көрсөтмөлөр болушу мүмкүн эмес. Сунуш кылып, кеңеш берүүгө гана ээ болот. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз тилин башталгыч класста окутуу эң маанилүү иш болуп саналат. Анткени ал кенже класстардагы сабактардын ичинен эң негизгиси болуу менен бирге, башка сабактарды окутуу ишинде окуучулардын ооз-эки жана жазуу кептерин байытууда, грамматикалык сабаттуулугун калыптандырууда, логикалык ойлоосун өстүрүүдө жана тарбиялык багыттар боюнча иш алып барууда негизги ролду ээлейт. Тилчи окумуштуу Сартбаев агай белгилегендей, окуучунун жалпы сабаттуу болуп чыгышынын өзү да эне тил сабагы менен тыгыз байланыштуу деген. Башталгыч класстын окуучулары кыргыз тили сабактарында эне тилинин грамматикалык түзүлүшү менен таанышып, кебин жана ой жүгүртүүсүн калыптандырышат. Адабий тилдин нормасында туура сүйлөөнү жана орфографиялык эрежелерге ылайык сабаттуу жазууну үйрөнүшөт. Ушуну менен кыскача сабактын типтери, түрлөрү, заманбап сабак кандай болуш керек кыскача айтып өттүк. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Көрүшкөнчө саламатта болгула.